Ар жашта өзүнчө бир эме болот да, күч болот да. Мисалычы, азыр жаштар 18 жашта уже мисалы уктабай эле, тияка барып иштеп, мындай кылып, бүт нерсе күчү көп да мындай айткандачы. А 40-50дөн өткөндө уже андай кыла албайт. Токтолуп калат, ар нерсеге мындай атырыла бербейт, мындай спокойный, бир иш кыла, ошол сыяктуу да. Ошого энергияны мындай кылыш керек да, мындай жаштын энергиясы менен, бирок жашы чоңдун опытыны же направлениясын колдонуш керек. Ошондо аябай жакшы бир эме болот. Комбинация болот. Мен мага окшогон киши мисалы 40 жаш 45 жашында бизнес кылып жүрсө, мен любой баягындай определенный иштерин кыла алган бир жаш киши болсо, мындай жаш жигит болсо, аябай каалайт да ошонучу. И жардам дагы берет да обычно. Обычно жаштар эмне кылат? Билем деген сөз бар да, өзүм үйрөнүп алам дейт мисалычы. Анан көп урулат, аны билбейт, мындай кылат ошондой. Эми ал деле тагдыр, ал проблема жок. Ошентип үйрөнө берсин, 30га чейин проблема жок, кете беришкен болот. Бирок мисалы эгер направлениясы өзүнүкүн таап алса, биринчи бактылуу болот, ар жака урула бербейт. Ошол жактан өсө берет.